Саламатсыздарбы? Математика сабагын өтөбүз. Дептерибизге жазабыз. 2-сентябрь күнгө шаршемби класс иши өтө турган темабыз. 1-класста өтүлгөндөрдү кайталоо. Шарттуу белгилер менен тааныштыра кетейин. 4 бурчтуу көк түстө берилген бул класста иштөөчү мисалдар жана маселелер. Ал эми кызыл тегерек формада берилген бул үйгө тапшырма катары берилет. Эми китебибиздин 3-бетин ачабыз. Номер 1 мисал, муну ооз иштейбиз, сүйлөмдү толуктабайт. Математика сабагында сандар, амалдар, анан көп чекиттердин ордун табышыбыз керек болчу. Мынакей мен жазып койдум. Цифралар менен тааныштык. Кийинки номер 2 мисал, мында ооз иштейбиз. 0-дон 20-га чейинки сандарды атап чык. Мынакей 0-дон 20-га чейинки сандар. Мындагы окушуңар керек. Кийинки номер 3 мисал, дептерибизге жазабыз, номерин коебуз. Окуйбуз. Сандарды жаз. Биз цифра түрүндө жазабыз. 5, 10, 15, 20, 8, 3, 9. Кийинки мисал, номер 4 мисал, 0-дөн 20-га чейинки жуп жана так сандарды айрым-айрым эки катарга жазып чык. 5 санын кайсы катарга жаздың? Биз 1-класста өткөнбүз, жуп анан так сандар деп. Мынакей 1-катарга 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Булар жуп сандар. Ал эми 2-катарга 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Булар так сандар. 5 санын 2-катарга жаздык. Мынакей 5 саны. Мындагы дептерибизге сулуу таза жазабыз. Кийинки номер 5 мисал, окуйбуз. 0-дөн 9-га чейинки сандарды 1-катарга, 10-дон 20-га чейинкилерди 2-катарга жаз. Эмнени байкадың? Демек 1-катарга 1 орун сандар, 0-дөн 9-га чейинки сандар. Мындагы 1-класста өткөнбүз. Ал эми 2-катарга 2 орун сандар, 10-дон 20-га чейинки сандар. Мындагы дептерибизге жазабыз. Кийинки номер 6 мисал. Муну ооз иштейбиз. Мында өткөнбүз. Чоң кичине белгилер. Мынакей 1-катарда 0-дөн чоң сандар, 1-ден 9-га чейинки. Ал эми 2-катарда 9-дан кичине сандар, 0-дөн 8-ге чейинки. Анда 10 кандай сан? 10 бул 2 орунду сан. Мынакей 5 чоң 4-дөн, 5 кичине 7-ден. Муну ооз иштейбиз. 7 мисал. Мындагы 1-класста өткөнбүз. Ондуктары 1, бирдиктери 1, 2, 6, 8 болгон сандарды жаз. Канча орун сандарды жаздың? Алар канча цифра менен жазылды? Сандын бирдиги анын кайсы жагына жазылат? Мынакей. Бирдиги 1, ондугу 1. Мынакей 11. Кийинкиси бирдиги 2, ондугу 1. Мынакей 12. Кайталайбыз. Бирдиги 6, ондугу 1. 16. Бирдиги 8, ондугу 1. 18. Демек, булар 2 орунду сан 2 цифра менен жазылды. Сандын бирдиги оң жагында жазылды. Мында өткөнбүз 1-класста. Кийинки тапшырма номер 8. Бул эмне деп аталат? Мынакей слайдда көрүп турасыңар. Бул кесинди. Муну ченесе болот. Эмне менен ченебиз? Сызгыч менен ченебиз. Сызгыч менен ченеп, түз кылып сызып жазып коесуңар. Кийинкиси үйгө тапшырма номер 9. 3 сантиметр кесинди сыз. Мынакей 3 сантиметр кесинди сызабыз. Ал 1 десиметр болуш үчүн канча сантиметрге узартыш керек? Сантиметр, десиметр деп эмнелер белгиленди. Биз 1-класста өткөнбүз. Миллиметр, сантиметр, десиметр була узундуктун чейин бирдиктери. Мынакей 3 сантиметр кесин сыздык. Ага улай эле
7 santimetrege sağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olsa birden qoşu oturarız. 3'e birden qoşuyoruz 4. 4'e birden qoşuyoruz 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3'e 7'ni qoşsaq, buna ki 10 santimetr. 10 santimetresi 1 desimetre olur. 1 desimetrede 10 santimetr var. Demek çoğu 7 santimetrege uzatış gerek. Dipterimizge sulu taza alıp yazabız. Bugünkü sabahımız şu menen jıйынтыкталды. Саламатта болуңуздар.